Музыкалык нотада, достор. Данияр Эрматов, түз эфирде караоке рубрикасы эң мыкты. Данияр, кол беришибиз керек мындай жакта. Булар кантип пайда болду эле? Кантип ушуларды жаңыртыңыз? Ушундай бир элдин жүрөгүнөн түйнөк тапкан чармалардын бири. Булар негизи баягы сүйүү темасында көп ырдап жүрүп, кийин баягы өзүм ыйманга жакын молдо досторум дагы бар. Анан ушундай ыйманга тарткан ырлардан деле ырдабайсыңбы досум. Кечкеле сүйүү ырдай бересиңби? Кечкеле сүйүү ырдай бересиңби дегенде туура деп аябай туура кабыл алгам. Анан орозо айларында баягы ыр жазбай жүргөн учурда ушул жөн эле күнүмдүк жашоодон эле алынып, анан обон жаралып, андан кийин сөзүн Акбар Кубанычбековго берип мындай. Кандай ыр десем мындай. Эми адамдар өзгөрүшпөсүн, адамдар бири-бири менен урушпасын десем, ал дагы ыйман жолунда жүргөн бала. Мен сенден мындай заказды күтпөдүм эле деп Акбар досу жазып берген. Анан кийин баягы казактар сураганда деле буга чейинки ырларды, мисалы үчүн Токто жаным кечир мени, бүт жүрөгүм ошол ырларды сатканмын казактарга. Анан бул ырды казак бир туугандар сураганда бекер эле бергем. Себеби баягы жок дегенде мындай ушул ыйманга чакырган ырды сатпай эле коеюнчу деп аларга белек катары берген. Андан кийин бул клипте билесиз эми бардыгын ыйманга ушул бир жакшы жолдо жүргүлө деп үгүттөйт да. Сиз жашоодо кандайсыз? Өзүңүз татыктуусузбу ошого коесузбу? Баягы тердеп да кеттиңиз го, эмнегедир? Сурооңуз курч болду деп эле. Негизи ар бир адам жакшы болуш керек. Мисалы үчүн ошол ырдын артынан мен деле ар дайым жакшы болгонго аракет кылам. Мен өзүм айдаймын деп айта албайм, аны мен менен чогуу жүргөн досторум жана ошондой эле күйөрмандарым билет го деп ойлойм. Мен татыктуу болуп эле жүргөнгө аракет кылам. Ооба, биз деле байкайбыз анычы. Достор, келген учурда Данияр мырза келген СМС билдирүү бар экен. Саламатсызбы, Данияр байке, чыгармачылык ийгилик. Мен сиздин көрөрманыңыз болом. 18 жаштамын, сиздин клибиңизге тартылгым келет деген экен. Мүмкүнчүлүк барбы деген экен? Кандай кыздарды же мырзаларды тандайсыз? Ооба, мүмкүнчүлүктөр бар негизи. Клиптерге тартылсаңыздар болот, жана кастингдер болуп калат. Ошол эле клипмейкер досум Эрин Сыдыков кастингтерди өткөргөндө келип өзүңүздөр сынап кетсеңиздер болот. Мисалы үчүн биз кастинг кылганда бир 500-600 дагы кыз келет да. Актерлор, кыздар, балдар келет. Бирок мындай келгенден кийин ошончо тартылам деп келет да, бирок келип туруп жана камерага келгенде уялып калышат да. Сиздерге кеңешим, келип туруп эле камерага келгенде өзүңүздөрдүн болгон талантыңыздарды көрсөтүп, бийлеп, ошол операторлор менен, режиссерлор менен тамашалашып, сүйлөп, актерский мастерстволоруңуздарды көрсөтсөңүздөр, ошондо алабыз, сразу эле алат да ошондо. Мына, ошондуктан күлүңүздөр. Жашоодо кандай болсоңуздар, ошол эле образды чагылдырсаңыздар, Данияр мырза өзү тандайт сиздерди. Эми, азыр биз кыскача клипке кезек берели. Андан кийин бизде дагы оюндарыбыз бар. Ал оюндарга Данияр мырза буйрса чыдайт болуш керек. Ким билет, аны бир нече мүнөттөн көрөбүз. Агача музыкалык чыгарма баарыңыздар үчүн жаңырсын. WhatsApp'ты унутпаңыздар. Биз музыкалык дүйнөгө сапар алабыз. Изилдөөчүлөрдүн айтымы боюнча музыка даамдатуу сезимдерин 60% күчтөндүрөт экен. Учурда тамактанып жатсаңыздар, тамагыңыздар таттуу болсун. Биз New TV шоу программасын улантабыз. Эскерте кетсек, конокто Данияр Эрматов. Эми Данияр мырзага ушундай эле жөн экөө эле оюн кылып коесуңарбы? Качан ушундай бир актерлук чеберчилигин көрөбүз дегендерге бизде Данияр мырза. Ошого байланыштуу оюнубуз бар. Оюндун аталышы Смайликти кайтала деп аталат. Азыр түз эфирден биз сиздин актерлук чеберчилигиңизди текшеребиз. Смайликтер экранга чыгат. Бир бетинен сиз болосуз, бир бетинен смайликтер чыгат. Ошол смайликтердин образын жана мимикасын туурап чагылдырышыңыз керек. Аракет кылам эми. Кайсы смайликке сиз окшорсуз? Көбүнчө эле күлгөнгө окшош турат эми. Анда эмесе, азыр бул камераны карайсыз, бир көзүңүз менен экранды карап турасыз. Бизге алгачкы смайликтерди чыгарып берсин, Данияр мырза образын чагылдырып бериш керек. Биринчи смайликтер башталып кеттик. Ушул 2018 жылы үйлөнсөмбү я? Алби. Кийинкиси. Көмүр бар береки деп койм. Кийинкиси. Эмнени ойлонуп атат? Кийинкиси. Ушуңуз окшошот экен. Мына ушуну айтып аткан болушуңуз керек, а? Ушу күлгөндө. Бунусу? Ойлонуп калган кезиңиз, а? Кийинкиси. Апей.
Сонун бардығын текшердік. Данияр мырза, биз билгенде эле сиздин ушул эле чыгармачылык инстаграмыңызга башып бактык. Карасак, ушул акыркы 1 ай ичинде сиз сынак жарыялаган экенсиз өзүңүздүн клибиңизге. Ал максаты ушул ырчылар калаган бир көрөрманыңыз, сиздин көрөрманыңыз ошол сиздин аткарган ырыңызды аткарып чыгыш керек. Кавер түрүндө. Сынак кандай болду? Ким жеңүүчү болду? Канча киши катышты? Биринчи баягы сынак башталганда мен ыр жаңы болчу да. Ыр жаңы чыкканда эле сынак кылгам. Анан бул ырды жаттап бүткөнчө мен 1 ай аралык кылгам. Элдер жаттап анан шашпай 1 айда бир 10-15 адам эле киргизет го деп ойлогом. Анан аябай көп кылып алыптырмын убактысын. Бир убакта мен каждый видеону киргизем деп айткам, кечирип коюңуздар, баарын киргизе албай калдым. Анан баягы хэштег менен басканда эле биринчи күнү эртеси киргизгенден кийин бир 4-5 сааттан бир видео келди. Анан жакшы да аны сразу киргиздим. Андан кийин эле эртеси карасам уже 50дөй видео болуп кетти да. Анан карасам дагы 150 2000 болуп кетти да. 2000? 2000 болуп кетти 2 жумада. Анан хэштег туура эмес жазгандар, хэштег туура жазгандар, хэштег жазбай киргизгендер дагы болду. Ошолорду кошкондо 2000ден да ашып кетти. Анан токтотоюн деп элдерден уруксат алып, анан токтотуп сынакты. Себеби мен лентам бүт эле ыр болуп кетти. Анан жактырган болду, жактырбаган болду арасында. Анан менин оюм ошол эми баягы элдер бизди сынайт го, жана комментарий жазып, анан мен элдерге сынатып койдум да. Өздөрүн сынап алсын деп. Өзүңүздөр баягы сынагандар да ырдады да, сынаган кандай болот экен көрүңүздөр дегендей болуп. Анан бирок жакшы, действительно жакшы ырдагандарды жакшы деди, ырдай албагандарды ырдай албайт экен дешти, элдер өздөрү сынады. Анан Кани деген бир ырчы ырдап жүргөн, жакшы ырдаган бала, ошол утуп кетти. Мен оюмча башка жакшы ырдагандар дагы бар болчу, бирок кимге буйрса ошо утат экен. Комуз менен ырдагандар болду. Биз азыр ошол видеосун көрөлү анда. Уткан биринчи орунду багындырган ырчыбызды көрөбүз. Анан кийин Данияр мырза өзүнүн комментарийин айтат. Чоп байкайлы. Жаным, бүгүндөн баштап кадамым сен үчүн болот басканым. Жаным, жаным, болчу сен менин канаттым, өйдөгү жанган чырагым. Жаным, атенемдин тилеги ыймандуу болсун келиниң, кыз көтүп жүрүп жетпеген апамдын болчу шериги. Дал ушул чыгарма достор. Ушул чыгарма биринчи орунду багындырган мырзабыз экен. Эми Данияр мырза, негедир эми бардык ырдаган ырдайт, ооба. Бирок негизи оригинал ушул ырдап чыккан мырза сиз болдуңуз эң биринчиденчи. Сиз ырдаганыңыз менин оюмча өзгөчө болуш керек. Учурда эми бардык билбеси керек, бирок YouTube каналынан буюрса миллион көрүүчүн топтойт дегенде ишеничтерибиз бар. Эми азыр бардыгыбыз көтүп калса керек, бардык телекөрүүчүлөр дагы качан ушул ырды бир кыздар үчүн, айымдарыбыз үчүн буюрса жубай болом деген айымдарыбыз үчүн качан аткарып берет депчи Данияр мырза. Азыр кезек келди. Караоке рубрикасы башталды кайрадан. Да ушул жаным аталыштагы чыгарманы Данияр мырза караоке түрүндө аткарат. Бардыңыздар сыналга жакына келиңиздер дагы ырдаңыздар биз менен бирге. Даярсызбы? Ооба. Анда эмесе жалпы кыргыз элиме арнап берейин. Образга кирип кеттим. Негизи образдан бат чыкканды да билиш керек да. Данияр мырза, биздин убактыбыз кыскарып бара жатат. Сизге келип береңизге чоң рахмат. Ырашып билдиребиз. Ушундай бир жан дүйнөңүз менен бүгүнкү 2 чыгарманы аткардыңыз. Тердеп, кыйналып жатсаңыз да бирок сонун эмоцияларды тартып Эгерде кабыл тилектер болсо, телекөрүүчүлөр сиздин көрөрмандарыңыздар назарыңызда бардык өзүңүздүн кабыл тилектериңизди айта кетсеңиз болот. Бар болуңуздар кыргыз элим, жаңырган жаңы жыл, жакшылыктын жылы болсун. Ар бир адам жүрөгүндө ыйман болсун демекчимин. Сиздерге рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Баягы YouTube телеканал деп мен билгенден жакында эле ачылды чындыгында. Өзүңүздөрдүн ордуңуздар чоң. Мен интернет аркылуу да, YouTube аркылуу дагы телеканалыңыздарды көрүп жүрөм. Ийгилик сиздерге. Ушундай эл менен көпүрө кылып жүрөрүңүздөр бизди.
Биз болсо ушу Ничи телеканалынан жакшылыктарда, жакшы күндөрдө гана көрүшүп жүрө берели демекчимин. Кыргыз элим, мен сиздерди жакшы көрөм. Сүйүктүү телегөрүүчүлөр, биз программа улантабыз. Эч кайда алсабай туруңуздар. Сизге чоң рахмат, Данияр мырза. Буюрса, келип туруңуз. Биз достор, азыр кыскача жарнама, андан кийин 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы бар. Андан кийин биз программа улантабызга келген кийинки меймандар менен тааныштырабыз. Алар ким болот деп турсаңыздар, ал сыр бойдон ката туралы дагы эч кайда алсабай New TV каналы менен бирге болуңуздар.